ЛТР Билим жана Илим каналынын эфиринде билим жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Студияда Мадина Сейдали кызы. Алгач бул чыгарылышта. Орусия менен Кыргызстан мектептеги ысык тамак боюнча кызматташат. Ошмо Евразиялык билим берүү мейкиндигиндеги университеттердин рейтингинде алдыңкы үчтүккө кирди. Каракол шаарында биздин балдар коопсуз чөйрө аттуу социалдык форум өттү. Бишкек шаарында мектеп окуучуларын ар түрдүү жана пайдалуу ысык тамактар менен камсыз кылуучу мектеп тамак аш программаларын натыйжалуу ишке ашыруу боюнча алдыңкы тажрыйба алмашуу максатында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мектеп тамак ашы боюнча биринчи форум өттү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан демилгеленген иш-чара мектеп тамак ашы чөйрөсүндө тажрыйба алмашууга багытталган. Форум окуучулардын тамак ашынын натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу, анын ичинде ата-энелерди жана жеке бизнести тартуу жолу менен маселелерди талкуулоого мүмкүнчүлүк берет. Кененирээк Бермет Чомокееванын материалында. 23-24 ноябрь күнү Кыргыз Республикасы мектеп окуучуларын ар түрдүү жана пайдалуу ысык тамактар менен камсыз кылуучу мектеп тамак аш программаларын натыйжалуу ишке ашыруу боюнча тажрыйба алмашуу максатында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мектеп тамак ашы боюнча биринчи форуму өттү. Белгилей кетсек, эл аралык форум Кыргызстанда биринчи жолу өлкө башчысынын демилгеси менен уюштурулду. Наши дети сталкиваются с проблемами плохого питания. Айрыкча биздин заманда балдар пайдалуу заттардын жетишпестиги, туура эмес тамактануу, канттын тамак аштарга колдонулушу, фастфуд сыяктуу көйгөйлөргө туш болууда. Мамлекет катары биздин милдеттерибиздин ажырагыс бөлүгү бул балдарды сапаттуу, пайдалуу тамак аш менен камсыз кылып берүү. Неотъемлемая часть нашей обязанности в качестве государств. Тең тараптык балдарга дем берүүчү тамак уюштуруу иштери жүрүп жатат. Мектептердин толугу менен мына 82% мектептин ашкана эмеректери жана ошол жабдылды. Атайын штаттык ашканада иштей турган штаттар биримдиги берилди. Жана Россиянын тармактык тамактануу институту менен биргеликте бирдиктүү менюлар иштелип чыкты. КМШ өлкөлөрдүн мектеп тамак ашын алса канда ал 2000 жылдардын башында начарлаган. Бул себептен акыркы жылдары ар бир мамлекет тамак аш программаларын иштеп чыгышкан. Жыйынтыгында өлкөлөрдө бардык башталгыч класстардын окуучулары акысыз ысык тамак менен камсыз болгон. Маселен, бүгүнкү күнү кошуна мамлекет Казакстан жана ошондой эле Россияда бардык башталгыч класстардын окуучулары, ошондой эле окуучулардын айрым категориялары мамлекет тарабынан бекер тамактанууга укуктуу. Наработки точно могут быть использованы, для чего мы и собираемся на подобных площадках. Это диалог. Диалог жана тажрыйба алмашуу үчүн биз бул аянтчага чогулдук. Ар кайсы өлкөлөрдө тамактануунун өзгөчөлүктөрү, программалары бар. Кече күнү бардык делегаттар бул жааттагы иштерди уюштуруу боюнча өз долбоорлорун жетишерлик түрдө сунушташты жана өз тажрыйбасы менен бөлүштү. Мага ишениңиз, үйрөнө турган жана тажрыйба ала турган көп нерсе бар. Витамин С содержится в продуктах как апельсин, яблоко, лимон. Номер 69 мектеп гимназиясынын окуучулары туура тамактануу тууралуу маалыматтарды жакшы билишет. Анткени алар ата-энелери менен биргеликте сергек жашоо образын жайылтуу жана жашылча жемиштер сыяктуу пайдалуу азыктарды колдонууну үндөгөн ар кандай иш-чараларга жана ачык сабактарга катышууда. Мындай түрдөгү иш-чаралар жана ачык сабактар Кыргыз Республикасынын мектеп тамак аш программасынын алкагында жасалган иш-аракеттер. Бул сабак ачык сабак, класстык саат болуп саналат. Анан мен эмнеге мындай чепчиктерди кийдим? Себеби балдарга бир метод болуп саналат. Себеби өздөрүн мектептин ашпозчусу катары көрөлү дедик. Мектептин ашпозчусу болсоңор силер кандай тамак кылат элеңер деп атайын ушул повардын ашпозчунун баш кийимин кийгиздик. Анан силер кандай салат жактырасыңар, аларга эмне коштуңар? Жана ошол силер жасаган салатта эмне витамин жана минералдык азыктар бар экенин түшүндүрүп бергенге аракет кылдык. Балдарга аябай кызыктуу болду. Өздөрүн ошо мектептин ашпозчусу катары ойлорун айтышты. Өздөрүнө тандап бир салат жасашты. Тамактануу негизги аныктоочу фактор болуп саналат. Анткени тамак аркылуу баланын организми күчтөнүп, анын нормалдуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Ошондой эле туура тамактануу аркылуу интеллект жана нерв системалары жакшы калыптанат. Учурда Кыргызстанда башталгыч класстын окуучуларына бекер тамак берилип келет. Мурда мамлекет
мамлекет ар бир балага 7 сомдон бөлүп келсе, мында 22 сомдун тегерегин түзгөн. 100дөн ашык меню түзүлгөн, тамактын 100дөн ашык түрү. Ошонун ичинен биздин шартка байланыштуу кандай тамактар жасаса болот. Витаминдештирүү маселеси, ун байытылган ун болуш керек, туз деле баягындай йодтолгон туз деп бардык шартка ылайык азыр белгилеген тамактардын менюсуна көңүл бурулат. Албетте бул жерде тамак берүү жери дагы санитар гигиеналык талапка жооп бериш керек. Иш чаранын жыйынтыгында форумду жыл сайын өткөрүү жөнүндө биргелешкен декларацияны кабыл алып, келе жаткан жылы салтка айландыруу менен Россия Федерациясы КМШга төрагалык кыла турганы менен кезектеги форумду өткөрө турганын билдиришти. Бирминчи Мукоева, Адилет Алмазбеков, Билим жаңылыктары, Бишкек. Кыргызстандагы 600 мамлекеттик мектептеги башталгыч класстын окуучулары үчүн акысыз ысык тамак уюштурулган. Бул тууралуу бүгүн 24 ноябрда Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева КМШ мамлекеттеринин мектептериндеги ысыкты тамакты уюштуруу боюнча форумунда билдирди. Министр башталгыч класстын балдарына пайдалуу ысык тамак берүү окуучулардын сапаттуу билим алышын камсыздап, балдардын билимге ынтызарлыгын күчөтөөрүн айтты. Кендирбаева мектеп окуучуларына ысык тамак берүүдө Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын колдоосу чоң экенин белгиледи. Мамлекеттик мектептердеги башталгыч класстын окуучуларынын тамагына республикалык бюджеттен күнүнө 7 сомдон, бийик тоолуу аймактардагы мектеп окуучуларына 10 сомдон бөлүнөт. Араван районунда 9 жылдан бери бүтпөй турган мектеп бүткөрүлүп, колдонууга тапшырылды. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай чарба мамлекеттик агенттигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Төмөйүн айылындагы Кызыл Тала мектебинин курулушу мамлекеттик бюджеттен эсебинен 2014-жылы башталган. Мектеп окуу корпусунан, спорттук залдан жана өтмө галереядан турат. Жалпы аянты 1780,3 чарчы метрин түзгөн билим берүү объектисинин долбоордук кубаттуулугу 225 орунга эсептелген деп айтылат маалыматта. Жаңы мектепте окуучулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Негизги класстардан сырткары компьютердик класс, химия, физика сабактары боюнча кабинеттер жана лабораториялар, дарылоо кабинети, китепкана, ашкана жана концерттик залдары бар. Мектеп окуучулары окуган билимин башкаларга түшүндүрүп айтып бере албай жаткандыгы билим берүү системасындагы негизги көйгөйгө айланууда. Нокат районундагы Кожеке мектебинде дагы дал ушундай көйгөй бар. Бирок кыргыз жараны концепциясын жайылтуу максатында түзүлгөн окуучулардын тынчтык клубунун жардамы менен аталган мектепте бул көйгөй чечилип жатат. Теманы жеринен кабарчыбыз баяндайт. Айылда шаарга салыштырмалуу абасы таза. Шаарда жумуш көп, анан айлык манагы жогорураак болот. Суу хлор дегениңиздер менен ал жакта фильтрленет. Шаарда болсо жалаң гана этаждагы үйлөр болсо, бул жерде бактарактар дегендер көп. Жашоо кайерден кайлуу. Нокат районундагы Кожеке мектебинин окуучулары айылда же шаарда жашоо жеңилби деген темада дебат өткөрүүдө. Иш-чараны лидер окуучулардан түзүлгөн Кожеке тынчтык клубу уюштурган. Бул дебаттын эң башкы эмеси бул конфликти урушсуз, талашсыз чечүү. Ошол дебатты биз ойногонубузда бул команда клубубуздагы адамдар өздөрүнүн эркин ой жүгүртүп алышат. Кастык тилине жол беришпейт. Анан кийин мындай дебат ойногонду үйрөнүшөт. Дебаттын деген жашообуздагы пайдалары көп да. Может, булар эртең парламент болуп калат. Жыргалбек дал ушул кыргыз жараны концепциясын жайылтуучу тынчтык клубуна мүчө болгондон кийин шаардагы дебат семинарларга активдүү катышып баштаган. Ал жактан үйрөнгөн билимин достору менен бөлүшүп, клубтун мүчөлөрү менен айылда өзгөчө иш-чараларды уюштура баштаган. Ошо проектти уткандан кийин иш-чараларды койдук. Анан биздин айылга нелер керек, биздин окуучуларыбызга, класс жетекчилерге, ата-энелерге, окуучуларга кыргыз жараны жайылтыш үчүн не иштер кылыш керек дегенде биз биринчилен ошол клубтун окуучулары менен ата-энелеринин муундар байланышы деген бар. Муундар байланышын жакшыртуу максатында семинар өткөрдүк. Андан кийин класс жетекчилерге өткөрдүк.
Мындан кийин окуучулардын арасында этностор аралык мамилени чыңдоо багытында фестиваль өткөрдүк дагы. Ошол ар башка улуттардын тамак аштарын, кийимдерин, салттарын көрсөттүк. Анан окуучуларда жаңы түшүнүктөр пайда болду. Демек, грузиндерде мындай тамак эң баалуу тамак экен деген ушундай ойлор, жаңы ойлор пайда болду. Анан ошо этностор аралык мамилелерди биз ушинтип чыңдайбыз деп ушундай иштерди. Кожоке мектеби шаардан алыс жайгашкандыгына карабай, билим сапаты жагынан райондогу алдыңкы мектептердин катарын толуктайт. Ошондой болсо дагы мугалимдердин айтуусунда балдар оюн эркин айтууда кыйналып, тагыраагы уялып келген. Андыктан буга окшогон брейн ринг оюндары алардын ораторлук чеберчилигин бекемдеп, лидер болууга тарбиялап келет. Мисалы, айыл жебесинде жашасаң, түбөлүк айылда калып каласың. Жазындасы 2 күндүк семинар болду. Ал семинарда биз ушул кыргыз жараны жөнүндө, концепциясы жөнүндө түшүнүктү алдык. Мисалы, кыргыз жаранынын өзүнүн түшүнүгү боюнча, кыргыз жараны бул кыргыз эле эмес, башка улуттун эли деле, мисалы, патриоттук сезим менен кыргызмын деген адамды кыргыз жараны деп ойлойм. Эл арасында мындай чыкканда мектепте эле мисал кылсак, линейка андамдар болгондо, иш-чаралар өткөрүлгөндө, ал жерде мындай тартынбастык, өз оюмду так билдиргич, жана уялбастык өзүмө ушул жагынан көп плюс болду эчке. Кыргыз жараны бул адам өзүнүн мамлекетинде этностор аралык бөлүнүүлөргө келбеш керек экен. Кандай десем, өзүнүн тилинде мындай таак алып жүрүш керек экен, өзүнүн элине, жерине, каада салтына дагы өтө бек болуш керек экен, бекем болуш керек экен. Негизги көйгөй ушуларды биримдикке салып, кыргыз элинде жашагандан кийин бардыгы Кыргызстан жараны. Ошону туура түшүндүрүп, элге жеткирип, балдардын да аң сезими жогорулайт экен. Биздин мектептеги балдардын аң сезими мурункуга караганда көптөгөн ушундай бир жогорку деңгээлге жетип атат да. Мындай өз оюн айта албайт эле, өз оюн мындай кеңири бир көпчүлүктүн арасында сүйлөй албайт эле. Анан ошон үчүн ушундай бир жакшы жактары болду да. Анан бул бир эле жолу эмес, көптөгөн семинарлар 6 айдын ичинде бүт булардын аткарган иштери мына бүт соц тармактарга тарап атат да. Бүт эл Кыргызстан боюнча көрүп атышат десем жаңылышпайм да. Ушундай бир жакшы нерселер болуп атат, жөрөлгөлөр. Эске сала кетсек, кыргыз жараны концепциясы 2020-жылдын соңунда президент тарабынан жарыяланып, ошол учурдан бери мектептерде үлгүлүү кыргыз жаранын калыптандыруу, кыргыз жарандарын толеранттуулук, ыймандуулук, билимдүүлүккө чакыруу багытында иш алып барып келет. Каракол шаарында биздин балдар коопсуз чөйрө аттуу социалдык форум өттү. Жыл сайын 25 ноябрда кыздарга жана аялдарга карата зомбулукту жоюу үчүн күрөштүн эл аралык күнү белгиленет. Аны менен зомбулукка каршы 16 күн дүйнөлүк акциясы башталат. Кыздарга карата зордук зомбулукка каршы күрөш боюнча 16 күндүк өнөктүктү утурлай бул социалдык форум Каракол шаарынан Түп жана Ысык көл райондорунан келген балдардын, ата-энелердин, бийлик өкүлдөрүнүн, эксперттердин катышуусунда өттү. Форумдун жүрүшүндө окуучу кыздар өз баяндамаларында терек балдарга жардам берүү борбору өткөргөн окутуу тажрыйбасы менен бөлүшүп, ошонун аркасы менен турмушундагы жакшы өзгөрүүлөрдү, үй бүлөдө жана мектепте баарлашуудагы кыйынчылыктарды жеңүүнүн практикалык көндүмдөрүн үйрөнгөнүн айтып беришти. Жогорку квалификациялуу эксперттер өткөргөн 12 семинарда форумдун катышуучулары зомбулуктун алдын алуу, жабыр тарткан балдарга жана алардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү чаралары, сексуалдаштырылган зомбулукту комплекстүү экспертизалоо өзгөчөлүктөрү, балдардын көрсөтмөлөрүн тенопирлөө жана баланын инсандыгы калыптанган баланын биринчи институту катары дени сак үй бүлөнү түзүү боюнча билимдерин жогорулатышты. Форум ички күчтүү жана зордук зомбулукка жол бербөөгө чакырыгын символдоштурган кыздардын колунан баары келет инсталляциясынын көрсөтүүсү менен аяктады. Ошму Евразиялык билим берүү мейкиндигиндеги университеттердин рейтингинде алдыңкы 3-түккө кирди.
Аталган рейтинг боюнча биринчиге Али Фараби атындагы Казак улуттук университети, экинчиге Россия Федерациясынын өкмөтүнө караштуу Финансы университети, үчүнчүгө Ош мамлекеттик университети чыкты. Эл аралык рейтингине Казакстан, Нидерландия, Индия, Туркия, Латвия, Азербайжан, Молдова, Армения, Грузия, Кыргызстан, Өзбекстан жана башка мамлекеттердин алдыңкы университеттери катышты. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлардын көз карандысыз рейтинги университеттин ишмердигинин сапатын, академиялык коомчулуктагы студенттердин жумуш берүүчүлөрдүн арасындагы кадыр баркын айкын көрсөтүп, билим берүүнүн учурдагы тенденцияларына ылайыкташкан атаандаштыкка жөндөмдүү билим берүү жана илим изилдөө чөйрөсүн калыптандырууга өбөлгө түзөт. Белгилей кетсек, Ош мамлекеттик университети 2022 жылы Кыргызстанда өзгөчө макам алган 5 университеттин бири болгон. Ош шаардык клиникалык ооруканасында Ошмонун хирургиялык практикалык көндүмдөр ириминин клиникалык жарманкеси өттү. Иш-чарада студенттер медицина факультетинин окутуучуларына алган билимдерин иш жүзүндө көрсөтүштү. Анда алар коёнго операция жасап, операция ийгиликтүү өттү. Мындан сырткары жабыркаган жарандарга тез жардам берүү учурун чагылдырып беришти. Ушул нерсени как жарыя катары ярмарка уюштурдук да. Бул деген бул илимий жактан студенттердин өзүнүн өнөрүн көрсөтүү. Бишкекте Токтобоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген мугалими, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Жунай Мавляновдун 100 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Маданият министрлигинен билдиришкендей, салтанаттуу иш-чарага бийлик өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана эл өкүлдөрү, жазуучунун жакындары катышты. Эске салсак, Салкар инсан СССРдин эл агартуусунун отличниги, Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген мугалими, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу деген наамдардан сырткары, Улуу ата мекендик согуштун 1-чи даражадагы ордени, Кыргыз Республикасынын 2-чи даражадагы Манас ордени жана даңк медали менен сыйланган. Жазуучунун ысымы Кербен шаарындагы лицей-интернатка жана Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн бирине берилген. Мына ушундай маалыматтардын топтому бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.